Программабызды улантабыз, достор. Бизге келген кийинки коногубуз менен тааныштыралы. Замир Арыкбаев агабыз бизде бүгүн студиябызда конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кош келипсиз. Кутмандыгыңыздар менен. Кош болсун. Көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Жакшы, рахмат. Айтыңызчы, баягы жанымда дагы бир аз олтуруңуз деген чарманы гитаранын коштосунда жазган экенсиз. Аябай мага жакты. Жеке өзүмө да эми. Анан ошо интернет колдонуучулардан дагы ушундай жакшы ой пикирлерди калтырган экен. Ушул ырды ырдоого эмне түрткү болду? Бул ырдоого түрткү болгон бул биз көп мероприятияларга барабыз. Ал жерден биз жандуу аткарышыбыз керек, жандуу ырларды ырдашыбыз керек. Анан мен ушул менин репертуарымды карап көрсөңөр, бардыгы эле мындай темптүү ырлар экен да. Анан эң алгач ошо бир мероприятияларга киргенде эле ушундай бир лирикалуу бир жакшынакай бир жай, темпи жай, ушундай бир жүрөккө жете турган ырларды ырдоону өзүм мындай туура көрдүм да. Анан кийин ага чейин эле көп эле ырларды ырдагам. Баткайым, энекем, көлдү кыз деп ушунду ырдап жүрчүмүн. Анан ушул репертуарды биз издейбиз да. Кайсыларды ырдасам, кандай кылсам, кимдин чыгармасын аткарсам деп. Анан кийин ушул бул ырды негизи мурда биз кичинекей кезибизде Динара Акулова эчекебиз ырдаган, бирок авторун кимдик экенин билчү эмесмин. Анан ошо издеп таап, авторун баягы кимдики болду экен деп сураштырсам, ошо Еген Талипов агабыздыкы экен. Анан кийин ал кишиге чалып, байке мен ушул ырды иштейин, ырдайын десем, ала кой балам, ырдай бер. Биз ырды баягы эл үчүн жаратканбыз да, эл ырдасын деп жаратканбыз деп. Анан кийин мени аябай кубандырды. Анан ошо менен бир жарым жыл ушул мероприятияларды ырдап жүрдүм. Анан баягы кээде бир ырды кечки ырдай берсең, көп ырдасаң, бул дене, организм жана тамакты ичкиси келбей калган сыяктуу эле мындай түртүп калат да. Анан ортодо бир ушундай болуп калды. Бул ырды ырдап жүргөн бир кезде мындай ырдагым келбей калды да. Анан ырдабай коюп койдум. Анан бир күнү кайра сагыныч келди да ушул ыргачы. Сагыныч келгенден кийин кайра эле ырдасак аябай мындай ырдагым келип ушул чыгарманычы. Анан кийин эле ошол демди суутпайын деп ошол маалда анан кийин бир жума, 2 жума ырдап туруп эле анан кийин запись кылып салдык. Анан ушундай жакшы бир характерде, жакшы бир ушундай бир эмеде түшүп калды да. Анан кийин радиолорго алып барсам эле ушул жакшы жактырып, анан радиодон кете баштаганда ырлардан эми элдерден жакшы пикирлерди угуп, мага бериңизчи деп анан номерлерин жөнөтүп, WhatsApp'тан аябай көп кишиге жөнөттүм да. MP3-ин жөнөтүп койгоңуздар, биз угат элек дегенде, анан каяктан тапсак болот деп. Аябай негизи жакшы чыгарма экен. Жакшы чыгармадан дагы ушул гитаранын коштосундар дагы аябай уккулуктуу, жагымдуу, анан бир өзгөчө бир стиль алып келет экен да. Туктайбыз, эң башкысы сонун болуптур. Рахмат. Азаматсыз. Анан азыр мындай кылалы, убактыбызды көп созбойлу, убактыбыз дагы тар эле. Сизден бир жагымдуу музыкалык чыгарманы сураналы. Рахмат. Жандуу аткарууңузда. Урматтуу достор, сиздер башка каналга отурулбай туруңуздар. Бир нече көзөрмөндөн кийин жолугушабыз.